жерде биз ошол Кыргызстан үчүн салттуу исламды бүгүн аныкташыбыз керек да. Ошонун туура багытын табышыбыз керек. Ал үчүн мына биз ошол тарыхка кайрылсак, то есть биздин Кыргызстандын аймагында, ал кезде Кыргызстан жок болчу, 7-кылымдын 2 жарымынын алгачкы 10 жылдыгына дал келет да. Тагыраак айтканда 656 жылдан 661 жылга чейинки аралыкта, анын кайсы жыл экендигинде тарыхта так маалымат жок, бирок болжолдуу баягы тарыхый маалыматтарга ылайык, тарыхый далилдерге ылайык, аргументтерге ылайык биз ушул 656 жылдан 661 жылга чейинки аралыкта таралган деп мындай тарыхчылардын арасында, ислам тарыхчыларынын арасында ушундай бүтүм бар да. Ошол Али разияллаху баягы башкарып турган мезгилде ал киши өзүнүн өкүлүн, Жарир аттуу өкүлүн бул Борбордук Азияга жөнөткөн, атайын кошуун менен. Ошол бүгүнкү азыркы Ала Букадагы Сафит Булан айылындагы жайгашкан жанагы комплекс Шахфазил күмбөзү, ошол Сафит Буландын баягы комплекси ушуну айгинелейт да. Бул демек ошол 7-кылымдын 2 жарымына дал келет. Ошол күндөн баштап биздин Кыргызстанда демек, то есть биздин Кыргызстандын аймагында, ал кезде Кыргызстан жок болчу, бүтүндөй ошол Кыргызстан аймагына демек ошол мезгилдеги Маврай Нахр чөлкөмүнүн Фергана өрөөнүнө караштуу ошол азыркы Ала Буканын Сафит Булан айылынан ушу жерден таралган, ушу жерден башталган деп айтууга бүгүн тарыхый аргументтер толук негиз боло алат да. Демек ошо 7-кылымдын 2 жарымынан бери эле биздин Кыргызстанга ислам кирди. То есть Кыргызстан баягы Кыргызстан аймагына. Ошол мезгилден баштап, ал мезгилде Маврай Нахр деп аталган, ошол баягы исламдын келиши менен, арабтардын бул чөлкөмгө келиши менен. Анан ошондон араб аты дагы Маврай Нахр деп аты дагы айтып атпайбы, арабча болуп атат. Бул деген сөз дарыянын аркы бети дегенди, аркы бети дегенди туюндурат. Теги Жайхун дарыясынын аркы бети дегенди туюндурат. Жайхун дарыясы, Аму дарыясы. Да. Экинчи аныктамасы бар, то есть теги Жайхун анан Сайхундун экөөнүн ортосу деп. То есть Аму дарыясы менен Сыр дарыянын экөөнүн ортосу деп. Албетте бул жерде кичине баягы чыгыштануучулардын ошол эмени балким көп түшүнбөстүгүнөн болгон болуш керек деп ойлойм. Анткени ал сөз өзү Маврай Нахр деген сөз эки дарыянын ортосу дегенди туюндурбайт. Сиз муну арабиз катары билесиз. Дарыянын арткы бети дегенди туюндурат. Демек биринчи маани туурараак болот да. Теги Аму дарыясынын аркы бети, Жайхундун аркы бети деген. Ушул чөлкөмдө демек ислам дини 7-кылымдын 2 жарымынан бери эле тарап баштады. Биздин ошол мезгилде жашаган түрк уруулары бардыгы исламды баягы кабыл алып, бардыгы эмес, эми албетте ошо кабыл алгандары ошентип уланып келатат да. Демек ошол күндөн баштап эле ушул Борбордук Азияда салттуу ислам башталды десек болот. Башаты ошол. Анан ошентип жүрүп олтурду. Андан кийин бизге 9-кылымда, тагыраагы 8-кылымдын аягы, 9-кылымдын башында бизге Ханафи мазхабы келди. Ушул Ханафи мазхабы келгенден баштап, демек улам баягы бери жылган сайын бизге дин, ислам дини бекемдеп орной берди да. Анан адегенде ислам жалпылап келсе, кийин мазхаб маселелери, фикх маселелери каралып, кийин акыйда маселелери, ушулардын бүт бардыгы биздин чөлкөмдө мындай кадимкидей баягы өсүп өнүгүп атты. Ошо менен катар эле ал жалаң эле Борбордук Азияда эмес, ал кайра тескерисинче кийин жүрүп олтуруп, баягы бизде ошондой күчтүү болгондугу үчүн, илимдин очогу болгондуктан, мисалы акыйда маселесинде Матуриди акыйдасы, же болбосо кайра Ханафи мазхабы башка чөлкөмдөргө дагы тарады да. Мисалы азыркы
Кытайдын батыш тарабы мисалы тиги ошол жака чейин барды. Биягы Россиянын ханафи мазхабын тутунган чөлкөмдөрдүн баардыгына ошол биздин ханафи мазхабы барган чөлкөмдөр болуп эсептелет. Демек ушинтип баягы улам өсүп олтурду да. Анан бизге эми ханафи мазхабынын келиши, сөзүн башында айттым, 9-чы кылымдын башына дал келет. Бул Саманилердин доорунда болду. Алгачкы келиши. Алгачкы ханафи мазхабын алып келген алымдар боюнча ислам тарыхында бир эки маалымат бар. Биринчи маалымат бул адегенде Мавраи Нахрга ханафи мазхабын алып келгендер булар балхтык алымдар деп айтышат да, бүгүнкү Афганистандын аймагы. Ошолор алып келген деген бир маалымат бар. Экинчи конкреттүү маалымат бар. Ал болсо ошол 9-чы кылымдын башында, 8-чи кылымдын аягы, 9-чу кылымдын башында биздин өзүбүздүн Бухарадан чыккан имам Абу Хафиз Аль-Кабир Аль-Бухари деген киши болгон. Бул киши, ушу киши түздөн-түз алып келип Борбордук Азияга, Мавраи Нахрга тараткан киши ушул болот. Абу Хафиз Аль-Кабир, Алла рахмат кылсын бул кишини. Анткени бул киши Багдадка барып, имам Азам Абу Ханифа, Алла рахмат кылсын бул кишинин көрүнүктүү шакирттеринин бири Мухаммад Аш-Шайбаниден түз сабак алып, анан кийин бизге алып келген. Ошол себептүү анан ошентип олтуруп биздин Борбордук Азияда, то есть ошол мезгилдеги Мавраи Нахрда алгачкы тиги ханафи мазхабынын алгачкы тайпасы түзүлдү да, алымдарынын тайпасы. Алардын башында ошол имам Абу Хафиз Аль-Кабир, ошондой эле имам Абу Мансур Аль-Матуриди сыяктуу чоң алымдар турду. Анан экинчи тайпасы Караханиттердин доорунда пайда болгон. Караханиттердин, демек бул 10-12 кылымдарда. Булардын баягы экинчи тайпада тиги имам Сарахси, имам Сираджиддин Уши сыяктуу көрүнүктүү белгилүү алымдар. Аякта көп алымдар бар. Мен баягы убакыт үчүн бирин-экин айтып атам. Негизинен ушундай мындай бир топ баягы калың топтогу алымдар ошол түптөлүп, биринчи жана экинчи Саманиттер доорунда, анан кийин Караханиттер доорунда. Анан негизинен Борбордук Азияга, то есть ошол мезгилдеги Мавраи Нахрга ханафи мазхабын өнүгүп өсүшүнө, баягы негизделишине, түптөлүшүнө ушул кишилердин баягы чоң салымдары бар да. Демек, бүгүн биздин Кыргызстандагы салттуу исламдын мындай жаркырап чагыла турган негизги белгиси бул Мавраи Нахр ханафи мазхабынын негизиндеги Ахли Суннат вал Жамаат ишеними болуш керек. Билесиңер, анткени биз жогоруда айттык, биз өзү мына 91-жылга чейин жанагындай биздин Кыргызстанга жамааттар кирбестен алдын мен мисалы тесттер бала болуп жакшы эле билип калдым да, Ахли Суннат вал Жамаат деп эле ушундай эле айтылчу да. Анткени башка маселе жок болчу. Анан ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы и Накшбанди тарикасы деп. Биздин Кыргызстан үчүн демек салттуу исламдын баягы жанагы белгилери бул демек Мавраи Нахр ханафи мазхабы фикта. Ал эми акыйдада болсо Матуриди акыйдасы, руханий тазалыкта болсо Накшбанди тарикасы. Ушул үчөөсү булар бири-биринен ажырагыс. Анткени хадиске ылайык бул жанагы ыйман, ислам, ихсанды туюндурат. Ошондуктан бул үчөө ар дайым чогуу жүргөн да.